Qırğız adabiyatının klassik akını Alıqul Osmanov 1915-жылы 21 мартта Панфилов районундағы Капталар кайланда жарык дүйнөгө келген. Alıqul Osmanov жаштайынан эле энесинен, ал эми 3 жашында болсо атасынан айрылган. 1928-жылга чейин Фрунзе токмок балдар үйүндө тарбияланып, Фрунзе педтехникумунда 1928-1933-жылдары окуйт. Бирок ден соолугуна байланыштуу бул окуу жайды толук бүтүргөн эмес. Болгон эмгек чыйыры Чабуул журналынан башталып, Ленинчил жаш гезитинде уланат. 1937-1940 Кыргызстан жазуучулар союзунун коомдук башталыштагы катчысы кызматында иштеген. Alıqul Osmanovдун Кызыл жүк деген алгачкы ыры Сабаттуу бол гезитинде 1930-жылы жарыяланып, Таңдагы ырлар туңгут жыйнагы 1935-жылы басылып чыккан. Акын дүйнөлүк жана орус адабиятына тызыгып, алардын бир тобун эне тилине которуу менен бирге чыгармачыл мектептен өтүп, кыргыз фольклоруна терең маани берүү менен эл арасынан көптөгөн уламыштарды чогултуп, алардын негизинде ондогон поэмаларды жазган. Осмонов 1938-жылы 9-апрелде СССР жазуучулар союзунун мүчөлүгүнө өткөн. Кыргыздын алпакыны Alıqul Osmanov 1953-жылы 12 декабрда дүйнө салган. Кеткен кетти, өткөн өттү, бирин көзгө илбеймин, кечтим дайра, агын суунун миндейин, кемибеген, кенч экен го тирүүлүк, кенч дебесем, анан аны не дейин.